Урматтуу мекендештер, мен азыр бизге келген тууганыбыздын канын көрүп коеюн дедим. Мына 2 ай 3 айдан бери мен сиздин гана массажыңызды жасап, мен өзүмдү жакшы сезип калдым дегеннен кел сразу канын көрөлү дедим. Көрдүңүздөрбү? Каны жакшы болуп калган. Мына 3 ай. Мейли 2 ай дебейли, болуп 3 айдан бери мен айткан массаж жасайт экен, мен айткан висцера массаж жасайт экен, мен айткан диетам, мен кээде гана диетаны кармай албай атам дейт. Демек караңыздар. Азыр мен бүт 3 капля алып, 3 тамчы алып көрдүм. Негизинен эритроциттерин нормада жалгыз жүрүп калган да. Мен эми ушуга чейин келген адамдардан ким диета кармайт, ким чөп ичет, ким өзүн кыймылдайт, ошол адамдан гана жакшы канды көрүп атам да. Bir 95% kandı начар менен келишет да. Ал кандай деген? Ал деген булар бири-бирине жабышып калган, ичинде микроорганизм көп болот. Эми биз бул мекендешибиздин тузу калыптыр, туздар калыптыр. Эң жакшысы эритроциттер өзүнчө жылып, өзүнчө жалгыз жүрүшөт. Мындан тышкары мен дагы эми анча-мынча паразиттерди көрдүм. Азыр эми муну мынтип карай турган болсок, biraz конечно убакыт кетип калат. Биз эми бул экөөбүз баягыдан бери мынакей. Мынагы дагы бир өзүнчө паразит мынакей. Мына караңыздар. Мисалы, муну эритроцитке эсептеп коюшубуз мүмкүн дейт. 100 эсе көтөргөн микроскоп менен караганда муну 1, 2, 3, 4, 5 деп эритроциттин ордун эсептеп кетебиз. А самом деле 2000 эсе көтөргөндө мына мунун башы бар, көрдүңүзбү? Мындай чоң бул паразит болот. Мынакей микобактерия жүрөт. Бул эми дагы бул боло берет, андай да коркунучу жок. Мынакей дагы көрөлү. Жакшы, мен абдан сүйүндүм. Мынтип өзүнүн ден соолугун караган биздин кыргыздарда өтө эле аз да. Алар биз кыргыздарга алтын таблетка менен алтын укол болсо, ушу алтын таблетканы иче койсок, алтын уколду ала койсок эле жакшы болуп калсак деп ойлошот да. Жок. Мен дайым айтам да, сиздин алтын колдоруңуз, көрдүңүзбү? Сиздин алтын колдоруңуз сизге жардам берген. Мына, сиз алтын колдоруңуз менен мына канды мен абдан сүйүнүп турам. Кандын составын абдан жакшы кылып алган. Абдан жакшы кылып алган мынакей. Караңыздар, өтө жакшы. Бул деген абдан жакшы нерсе. Мына лейкоцит иштеп атат. Мына эритроциттер жалгыз жүрөт. Эми биз баягыдан бери 15-20 мүнөттөн бери карап отуруп, ичинде курттарды көрүп калдык, курттарды көрдүк, туздарды көрдүк, синбеген тамактарды, майларды көрдүк. Эми в основном канча десем, бир 80% болбосо да бир 70% өзүн жакшы кылган да. Мынакей мына да бир өзүнчө паразит мынакей. Мына жакын берип койсоңуз, мына бул да өзүнчө паразит. Эми негизинен ошо ичине паразиттер калган, сиңбей калган, майлар калган, анан туздар калган да. Мына ушул нерсе менен дагы да болсо бул чыга албай атат да. Демек бир аз мүмкүн тамакты туура кыла албай калды, мүмкүн сууну туура эмес ичип калдыбы. Ошон үчүн биздин тууганыбыз ушу толугураак көрөйүнчү, толугураак леченияны толугураак алып кетейинчи деп келиптир. Анан эми ушул жерден пайдаланып, урматтуу мекендештер, мен сиздерге бир нерсе айтып коеюн дедим эле да. Негизинен жакшы болуш бул негизинен бул жакшы болуш, мен ошон үчүн дайым келгенде айтам да мекендештерге, урматтуу мекендештер, жакшы болуш бул 70% өзүңөрдөн зависит этет да. 30% албетте биз жардам беребиз. Биз эмне кылабыз? Биз деген сүлүк курт коебуз, биз деген массаж жасайбыз, биз деген перекис водород, пневмовакуумдун методу менен курабыз. Бирок биздин кызмат чындыгында кымбатыраак. Анан эми ким өзүнүн ден соолугун кааласа, буга чейин эч кандай ден соолугуна көңүл бурбаган болсо, буга чейин мен мынтип айтам да, сиз мусорго батып алгансыз, керексиз нерсеге, демек курттардын заңына, сиңбеген майларга, сиңбеген туздарга, сиңбеген тамактарга организмди батып алгандан кийин өзүнө жардам бериш кээде кыйын болуп калат. Ошондо биздин кызматты колдонгула дейм. Эми биздин кызмат албетте биз мамлекетте иштебегенден кийин биз өзүбүз камсыз кылышыбыз керек. Медсестралар, санитаркалар, массажисттер, биз өзүбүздү камсыз кылыш үчүн албетте биз определенный бир сумма койгонбуз. Эми ушул сумманы кымбат, анан андай, мындай деп, эми кымбат деп
десе, мен ал мекендешибизди менин колумдан сүрүп келбейм. Ким макул болсо келсин, ким макул болбогон болсо мага андай комментарийлер жазбайт.